Сайкал медициналык клиникасы сизге өзүнүн дарылоо кызматтарын тартуулайт. Бизде терапевт, кардиолог, хирург, уролог, гинеколог, педиатр, лор врачтар жана үй шартында УЗИ ЭКГ текшерүүлөрү, анализдер чыгарылат, капельница коюу, балдарды сүнөткө отургузуу жана башка медициналык кызматтар көрсөтүлөт. Москва шаары жана Москва облусунда 24 саат бою иштейбиз. Биздин байланыш номерлер 8926 466 7368, 8926 475 2077. Урматтуу мекендештер, баарыңыздарга жакшы белгилүү болгондой, эмгек ишмердүүлүгүн жүргүзүү максатында Россияга келген жарандарыбыздын көйгөйлүү маселелеринин бири бул миграциялык каттоого туруу. Акыркы учурда бул көйгөй дагы ooрлошуп жатканын байкап жатабыз. Мунун себеби миграциялык каттоого алуу укугу кабыл алуучу тарапка гана таандык болгондуктан, ошондой эле Россия тараптын миграциялык процесстерди көзөмөлдөөнү күчөткөндүгүнө байланыштуу болуп жатат. Аталган маселени эки тараптуу сүйлөшүүлөр аркылуу жана Россия Федерациясынын тиешелүү мыйзамдарына өзгөртүүлөрдү киргизүү жолу менен гана чечилерин жакшы билесиздер. Мындай сүйлөшүүлөр Кыргыз тарабынын демилгеси менен бардык деңгээлдерде тынымсыз жүргүзүлүүдө. Мисалга, бул көйгөйдү чечүүнүн бир варианты катары жарандарыбызды эмгек ишмердүүлүгүн жүргүзгөн ишкананын дареги боюнча каттоо мүмкүнчүлүгүн кароо сунушталып жатат. Бүгүнкү күндө Россия тарап бул сунушубузду коопсуздук маселелерине байланыштырып кабыл алууга даяр эместигин билдирип жатышат. Урматтуу мекендештер, көтөрүлүп жаткан маселени чечүү оңой олтоң болбогондуктан сиздерди туура түшүнүү менен кабыл алууңуздарды суранабыз. Бул маселе Тышкы иштер министрлигинин жетекчилигинин жеке көзөмөлүндө турарын билдиребиз. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Салам мекендештер, регистрация узартылбай атат, регистрацияны жасабай атат, кабыл албай атат дегендерге жооп. Негизинен Ички иштер министрлигинин миграция кызматы регистрацияны жасап эле атат, узартып эле атат. Болгондо эле жанагы ортомчу мекендештердин ошолордун регистрацияларын кабыл албай атат. Эгерде силер өзүңүздүн квартираңызга жашап регистрацияны квартираңызга батирге койсоңуз, анда регистрацияны коет. Андан тышкары, эгерде сизде официалдуу эмгек келишими болсо, анда деле сизди 1 жылга ошол эмгек келишимдин негизинде миграция кызматына барсаңыз узартып берет. Жанагы ортомчулар болсо, баарыбыз билебиз, алар болсо эмгек келишимин жөнөкөй эле липа кылып жасап коет. Андан тышкары силерди болсо бир белгисиз эле бир юридический адреске коюп коет дагы, ошонун негизинде бул регистрация баягы негизде эле мыйзамсыз регистрация, жарым мыйзамсыз болуп калат. Бирок базада бар. Эмгек келишими сөзсүз базада болуш керек. Ошонун негизинде дагы бул дагы өзүнчө база, ошонун негизинде анан кийин 1 жылга узартат. Ошондой мекендештер, ортомчулардын системасы кайра иштейби, иштебейби пока белгисиз, бирок азыр 25-тен баштап кайра иштейт деген имичте жүрүп атат. Бирок колдон келишинче таза регистрация жасатып, батирге туруп, эмгек келишимин дагы туура жасатып, жумуш берүүчүлөрдөн сурап, официалдуу түрдө иштесеңиздер баары жакшы болот. Сак саламат болуңуздар. Силер менен Кыргыз диаспора кеңеши төрагасы